Бул видео сабакта сан огун колдонуп көбөйтүү амалынын маанисин эсептейбиз. Дагы кандай жолдор менен, кандай ыкмалар менен көбөйтүү амалынын маанисин эсептесек болот. Ойлонуп көрөбүз. Анда эмесе алгач биринчи мисалыбызды жазып алабыз. Бизге 4 көбөйтүү 2 4 көбөйтүү 2 амалын алалы. 4 көбөйтүү 2 бул канчага барабар? Негизинен 4 көбөйтүү 2 бул 4 топко бөлүнгөн 2 нерселер дегенди түшүндүрөт. Нерселердин 4 топко бөлүнгөнү. Мисалы бул биринчи, экинчи, үчүнчү жана 4-чү топ болсун. Ар бир топто 2ден нерсе бар. 2ден нерсе бар. Бул биринчи топ, бул экинчи топ, бул үчүнчү топ, бул 4-чү топ. Ар бир топто 2ден нерсе бар дегенди түшүндүрөт. Же болбосо 4 көбөйтүү 2 бул 2-ни өзүнө 4 жолу кош дегенди түшүндүрөт. 2 кошу 2 кошу 2 кошу 2. Бул жерде сандардын суммасын эсептесек, 2-ге 2-ни кошсоң 4, 4-кө 2-ни кошсоң 6, 6-га 2-ни кошсоң 8. Демек 4 көбөйтүү 2 8-ге барабар. Же болбосо бул жердеги нерселерди эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Демек 4 көбөйтүү 2 8-ге барабар. Сан огунда көбөйтүү амалын аткара турган болсок, анда бул жерде 4 көбөйтүү 2 бул биз 0дөн баштап санды оң жакка чоңойтобуз. Демек ар биринде 2ден санды аттап кетебиз. 1 2 3 4. Демек биз 4кө келгенде 8. 1 2 3 4. 4 жолу биз санды 2ден аттап эсептедик. 2 4 6 8. 4 көбөйтүү 2-нин мааниси 8-ге барабар. Башка бир мисалдагы жазып көрөлү. Бул жерде биз сан огунда бир канча санды аттап, бир канча жолу 4төн санды аттап, бир канча ирет оң жакка санды жылдырабыз. 1 бул 2 3 4 5. Демек 5 жолу биз 4төн жылдык, оң жактагы көздөй. Демек эмне кылабыз? 5 жолу жылгандыгыбыз үчүн анда 5 көбөйтүү деп жазып алабыз. 5 көбөйтүү канча? Биз ар биринде 1 2 3 4 4 сандан жылып отурдук. Ар биринде 4 сандан жылдык. Демек 5 көбөйтүү 4 деп жазып алабыз. Бул негизинен 5 көбөйтүү 4 негизинен 4тү 5 жолу өзүнө кош дегенди түшүндүрөт. 4 кошу 4 кошу 4 кошу 4 кошу 4. Биз 4тү өзүнө 5 жолу коштук. 4кө 4тү кошсоң 8, 8-ге 4тү кошсоң 12, 12-ге 4тү кошсоң 16, 16-га 4тү кошсоң 20. Бул жерде дагы биздин сан огунда көрсөткөнүбүздө 5 көбөйтүү 4түн мааниси 20-га барабар болгон. 20. Демек 5 көбөйтүү 4 ал 20-га барабар. Же болбосо 4тү 5 жолу өзүн кошсок 20-га барабар. Башка бир мисалдагы жазып көрөлү. Бул жолкусунда 7 көбөйтүү 3. 7 көбөйтүү 3. Бул эмнени түшүндүрөт? 3тү өзүнө 7 жолу кош. Алгач сан огунда карап көрөбүз. Биз санды ар биринде 3төн санды аттап 7 жолу жылабыз. 1 2 3 4 5 6 7. Биз ар биринде 3төн санды аттап 7 жолу жылганыбызда 21-ге келдик. Демек 7 көбөйтүү 3 бул 21-ге барабар. Же болбосо ушул эле көбөйтүүнү биз мындай дагы түшүнсөк болот. 7-ни 3 жолу өзүнө кош. Же болбосо сан огунда 7 сандан аттап 3 жолу жыл. Оң жактагы көздөй жылабыз. Биринчи 7-биз, экинчи 7 жана үчүнчү 7. 7 санды аттап жылдык. Биз 3 жолу 7ден санды аттап оң жакка жылдык. Анда биз акыркы келген чекитибиз 21 болду. Демек 7 көбөйтүү 3 бул 21-ге барабар.
Biz 3'dөн 7 жолу жылсак дагы, 7'den 3 жолу жылсак дагы биздин көбөйтүүнүн мааниси өзгөрбөйт.